Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар, барыңыздарга жакшы бир жаңылык менен бөлүшөйүн деп турабыз. Кыргызстанда биринчи жолу намаз үйрөнөм деген биздин бир туугандарыбыз өзгөчө бир жаңылык бар. Бул 5D форматындагы намаз китеби. Азыркы учурда бардыгыбызда смартфон бар, заманбап өнүккөн мезгилде бул китеп намаз үйрөнөм дегендерге абдан оңой экен. Дал ушул мен жанымда азыр китептин негиздөөчүсү Салман Рустамов мырза турат. Бул китепти кантип чыгарды жана китептин өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берет. Анда видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, салату саламу аля расулилlah. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах таалам үй бүлөңүздөргө жана бүткүл мусулман мамлекеттерине жана бүткүл эле дүйнөбүзгө Аллах таалам тынччылык берекесин берген болсун. Мен өзү Рустамов Салман, Ош шаарынан Кара Суу районунда Миялы деген айылда төрөлгөнмүн. Бул убакка дейин биз ошол медреседе окудук Бишкекте, андан кийин Аль-Азхар университети Египет өлкөсүндөгү ошол университетте окудук. Кийин Аллах тааланын фазыл карамы менен ушул китеп жаатында ал жактан бул жака китептерди жөнөтүп турчубуз. Бирок Кыргызстанга келгенден кийин адамдарга жеңил жана оңой түрдө өзүбүздүн Аллах таалага кулчулук кыла турган намазыбызды бир жеңил түрдө адамдарга көрсөтүп берүүнү кааладык. Салман аке, сиз ушул көптөн бери илим алып, билим алып, чет өлкөгө барып келипсиз. Дал ушул буга чейин 4D, 3D форматында болсо эми 5D форматында чыгарыпсыз. Ушул жөнүндө азыр көрөрмандарга кененирээк кантип колдонот, кайсыл тиркем аркылуу көчүрүп алабыз, ошол жөнүндө азыр Салман мырза кененирээк толук түшүндүрүп берет. Алыстабай туруңуз. Бул китеп Аллах тааланын мүмкүнчүлүгү менен чыкты. Бул китептин өзгөчөлүгү бөлөк китептерге караганда мондай жакшынакай өзүбүздүн мазхабта. Андан кийин 5D ибадат деген сиздин колуңуздагы смартфон, ал iPhone болсун же болбосо Samsung болсун, ушул 5D ибадат деп жазсаңыз эле биринчи катардан чыгат. Бул китептин өзгөчөлүгү эркек жана аялдарга өзүбүздүн парз болгон намазыбызды жандуу түрдө, жандуу сүрөттө көрсөтүп бере алат. Дин башкармалыгынын жакшынакай уруксаты бар. Андан биздин аты жөнүбүз бар. Бул китептин башында биз ошол мазмунун койгонбуз. Кайсыл жерден кайсыл ибадаттын, амалдын түрү керек болсо ошону таап алат. Ошол биринчи намаздын ачкычы даарат болгон үчүн, ал эми намаз бейиштин ачкычы болгон үчүн биринчи даараттан баштаганбыз. Даараттын бүт парздарын, Аллах таала Куранда эмне деген, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө кандай, ошол аят хадистерден далил алып келип, тазалануунун бүт оор кирдик, жеңил кирдиктен кантип тазаланат адам, ошолорду көрсөтүп бергенбиз. Андан кийин ошол даараттын парздарын, сүннөттөрүн, жагымсыз макрух нерселерин, качан даарат бузулат, качан даарат толук болот, ошол нерселерди жакшынакай далили менен жазып бергенбиз. Сүрөт койгонбуз. Эми ошол айтып берген сөзүбүздү бул сүрөт кыймыл аракети менен толук түрдө далилдеп көрсөтүп берет. Мисалы үчүн ошол сүрөттү биз көрүшүбүз үчүн, эгерде сиздин смартфонуңуз Samsung боло турган болсо, Samsung'тун ичине сиз ушул дал 5D ибадат деп жазсаңыз чыгат. Ушул программа чыгат. 5D деген. Ошонун ичине киресиз. Киргениңизде бул жерде 6 тил бар. Ошол 6 тилдин сиз кайсы тилдүү адам болсоңуз, өзбек тилинде болсо өзбек тилди, же болбосо кыргыз тили болсо кыргыз тилди, түрк тили болсо түрк тилди тандайсыз. Бул жерде кыргыз болсоңуз кыргыз тандайсыз. Андан кийин ошол эгер сиз даараттын кыймылын көргүңүз келсе, даараттын сүрөтүн ачасыз. Даараттын сүрөтүн ачып туруп, дааратка койсоңуз, момундай жакшынакай кылып даарат алууну көрсөтүп берет.
бул жерде адамдарга жеңил болуш үчүн биз стопник да кылганбыз. Ошол кылып жаткан амалын токтотуп койсо да болот. Же болбосо алдыга түрдүрүп көрсө да болот, же болбосо эсинен чыгып кетсе аркага түрдүрүп көрсө да болот. Андан кийин бул жерде дараттан кийин дарат алуусу мүмкүнчүлүгү болбой калган адамдар үчүн биз курук дарат деп коет. Ошо курук даратты кантип алуунун жол жобосун дагы жакшынакай кылып көрсөтүп бергенбиз. Ал да таяммум деп аталат. Биздин шариятыбызда кандай болгон болсо, ошондой кылып жакшынакай кылып колун турпакка чабып, андан кийин таяммумду толук алууну көрсөтүп берет. Андан кийин бул китепте ошол биз гусулду жазганбыз, кантип жуунуп тазалануу керек. Андан кийин намаздын түрлөрүн жазганбыз. Андан кийин намазга кайсыл амалдар менен даяр болот аны жазганбыз. Намазды бузуучу амалдар, намазды парз болгон убакыттар, рукундөрүн баардыгын жазып бергенбиз. Андан кийин намаздан алдын дагы кайсыл нерселер сүннөт, ошону дагы айтып бергенбиз. Намаздан алдын сүннөт болгон нерсе бул азан. Ошол азанды дагы жакшынакай кылып жазып, дуасы менен жазып койгонбуз. Бул жерде азанга койсок, азанды жакшынакай кылып айтып берет. Бул жагында ошол намаздан алдын дагы камат айтылат. Ошол каматты дагы жакшынакай кылып айтып берет. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Кийин багымдат намазы жөнүндө сөз болот. Бул жерде багымдат намазы алгач 2 рекет сүннөт, 2 рекет парзы. Андан кийин ошо бул жерде картинкага кылганыбызда багымдат намазы алгачкы 2 рекет сүннөт, анан фарз. Ушул жерден намазды окуучу же болбосо үйрөнүүчү адам ушул жерден парз же сүннөт амалын тандайт. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ошондой эле бул намазды эркектерге жана аялдарга да көрсөтүп бере алат. Бул сүрөттөр экинчи бетинде ошол аялдардын намаз окуусун көрсөтүп берет бул жерде. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Динибизде парз болгон 5 убакыт намазды ушул китеп аркылуу жандуу кыймыл менен көрө алсаңыздар болот. Андан кийин урматтуу туугандар, бул китепти жасоо үчүн 1 жыл убакыт кетти. Бул китеп бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө иштейт. Эмнеге дегенде, буну биз бүткүл дүйнөгө иштей турган программаны жасап, ошол бүткүл дүйнө пайдалана турган. Бүткүл дүйнөдө ким мусулманмын десе, же болбосо ыйман келтирген болсо, же болбосо эркек болобу, аял болобу, баардыгы бул китептен пайдалана алат. Ал эми бул китептин алды тарабында да, арка тарабында дагы ошол кантип бул тиркемени көчүрүп алышты жакшылап жазып койгонбуз. Кийин урматтуу туугандар, бул жерде биздин соц тармакта адамдар көп бүгүнкү күндө пайдалангандыгы үчүн соц тармактарда биздин бүт адрестерибиз бар, ушул жерге биз жазып койгонбуз. Бул китеп бүгүнкү күндө Кыргызстандын көпчүлүк жагында сатылып жатат. Мисалы, Бишкекте өзүнүн борбордо, Токтогулда, Жалал-Абадда, анан Ош шаарында. Бул китеп өзү 3 тилде чыккан: орусча, кыргызча, өзбекче. Ош шаарында, мисалы үчүн, Зайнабидинова Масалиева кесилишиндеги Имам аль-Бухари мечитинин айланасында дүкөндөрдөн тапсаңыздар болот. Ал эми Жалал-Абадда дагы ошол центринде дүкөндөрдөн тапсаңыздар болот. Билал деген азанчы биздин досубуз бар. Токтогулда
тапсаңыздар болот. Токтогулда ошол зам имам Исакеев Абузар мырза дегенде бар. Анан эми центральный мечит, биздин илгерки центральный мечит Гоголь, Московский көчөлөрүндө кесилишкен дүкөндөр бар. Ошол жерде чоң мечит бар. Ошол дүкөндөрдөн дагы тапсаңыздар болот. Эгерде чет өлкөдөгү адамдарга бул китеп керек болуп жаткан болсо, биз чет өлкөдө, мисалы Россияда биздин муфтияттын чоң бир сунушуна байланыштуу ал жакта ажекебиз бар, Сүйөн ажи деген. Ошол адам биздин муфтияттын ишин алып барат. Ошол киши менен биз сүйлөшкөнбүз. Ал жака дагы уруксат алынды. Ал жактан дагы чыгарабыз деп турабыз. Андан кийин Өзбекстандан чыгарабыз деп турабыз. Казакстандан чыгарабыз деп турабыз. Германияда биздин досубуз бар эле. Ошо Египетте чогуу окуган. Боснияда, ошол Германияда жана Боснияда дагы бул китепти англисче форматта чыгарайын деген ойлорубуз бар. Эгерде кайсы тилдүү адам болсо дагы биздин ушул соц тармактагы адресибизге байланыша турган болсо, биз алар менен келишим түзүп, байланышып, аларга бул китептин программасын берип, ошол жака чыгарганга мүмкүнчүлүк бере алабыз. Же болбосо ушул китептерден жөнөтүп, биз аларга жардам бере алабыз. Аябай элге пайдалуу жана жөнөкөй, жашыбы, карысыбы, бардыгына телефонду жакшы көргөн биздин бөбөктөрүбүз бар. Бүгүнкү күндө мультфильм көрүп атышат, пайдалуу, пайдасыз, ар түрдүү фильмдерди көрүп жатышат. Андан көрө ушул китепти берсе, тез эле күндө үйрөнүп алат. Биздин досубуз бар эле, ошол досубуздун бөбөгү бир күндө алып эле 2 күндө намазын ушул китепке карап окушту үйрөнүп алды. Эми бул китеп ушунчалык деңгээлде бир жакшы жана элге пайдалуу болуп чыккан. Баасы болсо өтө арзан эле баада турат. Болгону 200 сом. Элибизге пайдасы тийсин, элибиз ушулдан бир Аллах Тааланын алдындагы парз өкүмүн жакшы аткарып алсын деп аябай арзан кылганбыз. Бул китептин баасы 200 эле сом. Ал Кыргызстандын бүт булуң бурчунда ошол эле баада сатылат. Ал баадан өйдө сатылбайт. Ушул кичинекей биздин кылган мээнетибиз, китепчебиз бүткүл дүйнөгө жана бүткүл мусулман калкына жана намаз үйрөнөм деген биздин эже карындаш жана ага инилерибизге пайдалуу болушун каалайбыз. Аллах Тааладан ошол нерсени сурап үмүт кылабыз. Андан кийин урматтуу туугандар, эгерде сиздердин кандайдыр бир сурооңуздар болсо, бизге ушул китепченин аркасындагы соц тармагы аркылуу кайрыла берсеңиздер болот.